Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna ma yenfa'una ve zidna ilma. Бүткүл аламдардын Роббиси Аллах субхана ва таалама чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллах тааламдан салават саламдарын айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улантабыз. Өткөндө акыркы сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Акаба келишими жөнүндө, тактап айтканда Акаба антташуусу жөнүндө сөз кылганбыз. Бул Акаба антташуусу ислам үммөтүнүн жеңишке болгон биринчи кадам эле. Акаба антташуусу бул ислам тарыхындагы эң зор роль ойногон антташуу болуп калды. Эмне себептен? Ылдыйракта аналардын баарынын себептерине токтолуп өтөбүз. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарчылыктын 13 жылына жетип келгенде ажылык мезгили. Тактап айтканда 622 жылы Ясриптен мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келишет. Ясрип бул бүгүнкү күндө Ал-Мадинатул Мунаввара, Медине шаары. Ошол убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп барганга чейин Ясрип деп аталган шаар болгон. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаары деп аталып калган шаар. Ошол шаардан бир топ мусулмандар келет. Ал мусулмандардын мусулман болуп бир топ болуп келүүсүнө себеп биз өткөнкү сабагыбызда биринчи Акаба антташуусун айтканбыз. Андан да мурда тактап айтканда пайгамбарлыктын 10 жылы келген 6 жигиттин исламды кабыл алуусу себеп болгон. 11 жылы. Демек ошол 6 жигит кийин эмне Акаба антташуусуна 12 жигит болуп келет. Эми бул ирет бир топ болуп келишет. Келиңиздер ошол Акаба антташуусу, экинчи Акаба антташуусу кандай болгон? Ошол жөнүндө бүгүн эмне кыскача токтолобуз. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдына баратып, жанагы мусулман жигердүү жаш жигиттер мусулмандар качанга чейин тоолуу шаардын арасында мушриктердин азабына ушундай кириптер, мушриктердин азабында кала берет. Биз качанга чейин аларды ушундай кылып таштап коебуз деген сөздөр менен эмне Меккеге баратты. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаарына кирип барды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шаарына кирип барып, Меккедеги ажылык жөрөлгөлөрүн аткаргандан кийин Мекке шаарында ажылык жөрөлгөлөрүн аткарып, бүгүнкү күндө дагы ошол эле нерсе ажылык жөрөлгөлөрү Мина өрөөнүндө, Муздалифа, Арафат өрөөнүндө болот. Андан кийин ажылыктын 11-10, 11, 12, 13 түнү кайсыл жерде болот? Мина өрөөнүндө болот. Демек ал убакта дагы ошондой болгон сыяктуу жанагы алейкумассалам ва рахматуллах, жанагы жерде аяму ташрик күндөрү алар эмне кылышат? Жанагы жерге Мина өрөөнүнө келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ага чейин жашыруун түрдө эч кимге байкатпастан ошол ташрик түндөрдүн бирөөсүндө жолугууну эмне келишишет. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга убада берип, түндүн так ортосунда Акаба деген ошол Мина өрөөнүндө биринчи шайтанга таштата турган жер. Ошонун ушундай алдында капчыгай бар дейт. Ошол капчыгайда жолугушууга эмне келишет. Бутпарастык менен ислам дининин арасындагы күрөштүн агымын буруп жиберген бул жолугушуунун кандай өткөнүн ошол жолугушууда катышкан Каб ибн Малик аль-Ансари радыйаллаху мындай деп айтат. Ошентип дейт, биз ажыга бардык дейт. Ташрик күндөрүнүн ортосунда Акабада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жолугушууга убадалаштык дейт. Ошентип убадалашып, биздин ал убадалашканыбызды Абу Джабир Абдуллах ибн Амр ибн Харам билбейт эле дейт. Бирок биз ал инсанга барып ошол нерсени айттык дейт, түшүндүрдүк. Ал кийин исламды кабыл алды. Анан ал эмне кылды? Исламды кабыл алып, ал биз менен ошол жолугушууга келди дейт. Бардыгыбыз 73 эркек элек дейт. Демек 73 эркек жана 2 аял болгон. Ошол антташууга Акаба келишимин экинчи Акаба антташуусунда катышкан мусулмандардын саны ошол Аус жана Хазраштан түзгөн мусулмандардын саны, тактап айтканда ансарилердин саны 73 эркек болгон. Анын эмне 73 эркек, 2 аял болгон.
Ошентип жанагы жерге сүйлөшүү убактысы келет. Ал убакытты чыдамсыздык менен күтүп олтурган сахабалар, ансари сахабалар ошол убакта кечиктирбестен ошол белгиленген жерге жетип келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өзү жалгыз келбестен өзүнүн абасы кимди алып келет? Аббас ибн Абу Талиб, Аббас ибн Абдул Мутталибди алып келет. Абдул Мутталибдин уулу Аббасты алып келет. Бул Аббас пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын иниси эле. Аббас радиаллаху анху, кийин радиаллаху анху болгон, исламга кирип, сахаба болгон, бирок ошол убакта сахаба эмес эле, ислам динин кабыл алган эмес эле. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тууганы болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ишеничтүү ушундай чындап өзү ишенген адамдын колуна тапшырып берейин деп ошол жерде ошолордун антын алуу үчүн Аббас радиаллаху анху дагы келген эле. Ошентип сөзгө биринчи Аббас радиаллаху анху чыгат. Аббас радиаллаху анху чыгып ушундай деп сөз баштайт. О Хазрач жамааты дейт. Бул жерде Хазрач деп кайрылгандыгы өзү Аустан дагы болгон. Көпчүлүгү Хазрачты түзгөн. Ошол эле учурда Мединеден келген бардык адамдарды Хазрачтар деп кое берет эле. Себеби ошол Мединеде ылдыйракта да кененирээк токтолуп өтөбүз. Эки араб урусу бар эле, Аус жана Хазрач урусу. Үчүнчү топ тайпа жашайт эле, алар жөөттөр эле. Ал жөөттөр өзү 3 уурудан турат эле. Аларды келечекте кененирээк токтолобуз иншалла. Кандай болбосун, Аус жана Хазрач урусу эзелтен бири-бири менен душмандык кылып келген, бири-бири менен согушуп келген эл эле. Араб болуусуна карабастан, эки бир туугандын уулдары болуусуна карабастан, 300 жылдык тарыхы бар согушка, граждандык согушка уланып, эч ошонун аягы бүтпөй келеткан эл эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динин кабыл алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге келгенден кийин ушулардын бардыгына эмне кылат? Чек коёт. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында Аббас радиаллаху анху турат дагы, азырынча радиаллаху анху дебей турсак, ошол максатка ылайык болсо керек, себеби ал убакта исламды кабыл ала элек. Аббас ордунан турат дагы, о Хазрач жамааты дейт. Мухаммадтын орду дейт, биздин арабызда биз сизерге белгилүү дейт. Мухаммад, караңыздар, Мухаммад корголгон адам. Корголгон адам деген биздин шаарыбыздан азырынча куулуп чыга элек. Өз коргосун алган адамдар бар. Ошондой эле Мухаммадтын артында турган өзүнүн урусу бар. Хашим урусу бар. Мухаммадтын орду бар. Мекке коомчулугунда Мухаммадтын орду бар. Бул Мухаммад, мындайча айтканда, жөн эле жолдо калып, эч кимге батпай, анан сиздерге берип жаткан адам эмес. Жок, биз ушундай улуу, урматтуу тууганы бар, ушундай жакшы адамды сиздерге алып кетебиз дегенден беребиз деп турабыз деп жанагыларга жоопкерчиликти эскертет. Эгерде дейт, силер берген убадаңарга турбастан, тактап айтканда, алып кетебиз деп сиздер убада берип атасыздар азырынча. Бирок эртең арабтан баары агы жана карасы каршылык кылып сиздерге каршы согуша турган болсо, ошол учурда сиздер артыңыздарды салып туруп, Мухаммадты аларга колуна таштап берип, өзүңүздөр качып кете турган болсоңуздар, бул ишти азыр токтотуңуздар деди. Бул ишти азыр ушул жерде токтотуңуздар. Эч кандай бул жоопкерчиликти албаңыздар деди. Себеби биз өзүбүз коргой алабыз бул инсанды деди. Бул инсанды өзүбүз коргой алабыз деди. Ошондо сахабалар айтат, биз айттык дейт, айткандарын уктук дейт. Айткандарын уктук, о Аббас, кел эми Мухаммадтан угалычы, эмнени бизге сунуштайт экен? Мухаммадтын кандай шарттары бар биздин үстүбүздөн? Деп ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сөз берет, анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал жерде сөз баштайт. Сөзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабир ибн Абдилла радиаллаху анху риваят кылган хадисте ушундай деп айтат. Биз о Расулуллах сизге кандай иштерге баяат берейлик деп сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп сөзүн баштады дейт. Бизде мага дейт, ушундай кайраттуулукта жана жалкоолукта дагы мага моюн сунасыңыздар. Мындайча айтканда, итаат кыласыңыздар. Бардык убактарда бирдей мени угуп, моюн сунууга, оор күндөрдө да байлык, кененчилик, ушунчалык Аллах таалам рызкыңар кенен кылып койсо дагы, ошол учурларда дагы мага итаат кыласыңар. Малыңарды Аллахтын жолуна иштетүүгө, жакшылыкка буйрууга жана жамандыктан кайтарууга, Аллахтын жолунда бекем туруп, айыптоочулардын ушактарына кулак салбоого, силерге баргандан кийин мага жардам берүүгө, мени, өзүңөрдүн жаныңарды, аялыңарды, перзенттериңерди коргогондой коргоого баят бересиңер деди.
Көрдүңүздөрбү? Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын үстүнө бир канча милдеттенмелерди жүктөдү. Ал милдеттенмелердин эң биринчиси кайсы? Бардык учурда мага эмне итаат кыласыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга итаат кылуу бул Аллах таалама итаат кылуу. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка риваяттарда эң биринчи Аллахка шерик кошпойсуздар деп баштайт. Мурдагы келишимди эстесеңиздер, мурдагы акаба келишиминде Аллахка шерик кошпойсуздар деп баштаган. Себеби эң биринчи акы бул Аллах тааланын акысы болуп эсептелет. Аллахка шерик кошпойсуздар. Андан кийин эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийин пенделер пайгамбардын акысына, андан кийин пенделердин акысына дагы токтолуп өттү. Эң негизги шариаттагы эң зарыл болгон нерселерди айтып өттү. Бул жерде майда ийне жибине чейин айтуу шарт эмес эле. Болгону ошол учурда араптар кайдыгер болгон мамилелерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерип өттү. Ушул нерсени мага итаат кыласыздар, же болбосо Аллах тыйган, эгер ушул амал силер кылып жаткан амал Аллах тыйган болсо, Аллах тыйган үчүн тыйласыздар. Эгер силер тыйылып жаткан болсоңор, Аллах таалам буйруган амал болсо, ошого моюн сунасыңар деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын мойнуна милдеттенмелерди жүктөдү. Ушул нерсеге баяат бересиздер деп аларды эскертти. Демек, ошолордун ичинен карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтты: өзүңөрдүн жаныңарды, аялыңарды, малыңарды кандай кылып коргосоңор, мени дагы ошондой кылып коргоого эмне кыласыңар деди? Баяат бересиңер деди. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ансарилер, тактап айтканда ошол Мединеге алып барган мусулмандар бардыгы өзүнүн үй бүлөсүн коргогондой коргош керек эле. Сөзсүз түрдө өзүнүн үй бүлөсүн кандай кылып душмандардан коргой турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол шарттарынын бирөөсү дагы ошол эле, куттум ошондой кылып мени дагы коргойсуздар деп. Себеби эртең пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга баргандан кийин Араб жарым аралындагы араптардын бардыгы каршы чыгуусу бул күтүлгөн нерсе эле. Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды алардын колуна берип коюп, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызыкчылыгынан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватынан жогору коюп, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай максатынан жогору кое турган болсо, азыртадан ушул нерсени токтоткула деген максатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени айтты. Ушул нерсеге баяат бересиздер деди. Баяат деген бизде орус тилинде присяга деп коет. Присяга деп коет. Ант берет. Ушул нерсеге ант берет, жана мусулман адам антына эч качан каршы иш кылбайт. Түшүнүктүбү? Каб айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, андан кийин Куран окуп даават кылды дейт. Анан мен силер менен мени өзүңөрдүн аялыңарды, перзенттериңерди коргооңорго антташамын деп эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп сөзүн улантты дейт. Бара ибн Мар'ур ушундай деп айтат, колуну кармадындагы дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колуну кармадындагы дейт, дал ошондой болот. Сиз кайсыл нерсени шарт кылсаңыз, ошол шарттардын бардыгын орундатабыз деп айттым дейт. Баятыңызды бериңиз, о Аллахтын элчиси. Биз Аллахка ант, согуш перзенттери болобуз, согуш майданында чоңойгонбуз. Бул нерсени ата-бабаларыбызга мура салганбыз. Биз мындайча айтканда, согуш болгон учурда сизди таштап кетпейбиз артка. Сиз үчүн бардык нерсени курбанчылык кылууга даярбыз деди. Ошондо караңыз, Абул Хайсам ибн Таяхан сөзгө аралашты дагы, жанагы жерде эми баяат бере жерде Абул Хайсам ибн Таяхан сөзгө аралашып туруп ушундай деди: дагы бир ирет жанагыларга кандай жоопкерчиликти мойнуна алып атканын эскертүү иретинде, о Аллахтын элчиси деди дагы, биз менен жанагы адамдар сөздөрүн бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга суроо салып, о Аллахтын элчиси деди, биз менен деди кээ бир адамдардын ортосунда келишимдер бар деди. Максат кылганы жөөттөрдүн ортосунда. Себеби ошол Хазрач жана ошол эле Аус менен ошол Мединеде жашаган Бану Кайнука, Бану Надир, Бану Курайда урлардын ортосунда тынчтык келишими бар эле. Түшүнүктүүбү? Ортодо келишим бар эле. Эми дейт, ошол келишимдер бар дейт. Эгер биз алар менен ошол алаканы үзсөк дейт, андан кийин Аллах сизге жеңиш берип, андан кийин Аллах сизди ушундай жеңиш менен сыйлай турган болсо, сиз бизди таштап кетип калбайсызбы, о Аллахтын элчиси дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Жок, тескеринчеси канга кан, жанга кан. Мен силерденмин, силер менденсиңер деди. Ким менен согушсаңар, аны менен мен да согушам, ким менен тынчтыкта достук болсоңор, мен аны менен тынчтыкта дос боламын деди. Мындайча айтканда, биз баргандан кийин, эртең жер көчүп ошол сиздердин шаарыңызга баргандан кийин, сиздер тынчтык келишимин түзгөн элдер менен биз да тынчтык келишим түзөбүз. Сиздер согушкан эл менен биз дагы согушабыз. Канга кан, жанга жан. Бул нерседе
пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Артка кайтуу болбойт деди. Ошентип баяаттын олуттуулугун дагы бир ирет кайталады. Улуттуу ушундай чоң нерсеге убада берип жатышат. Караңыздар, акыйкатта субханаллах, жанагы сахабалардын жигердүүлүгүн караңыз, жанагы сахабалардын баатырлуулугун караңыз. Жанагы сахабалар келечекте ушундай нерсеге баяат берип жатышат. Бир туугандар, бүт дүйнө жүзү же болбосо бүт дүйнө арабтары аларга каршы согуша турган нерсеге баяат берип жатышат. Бул туура ыктымал нерсе, бирок болуусу көбүрөөк болгон ыктымал нерсе. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи Меккеде жүргөндө канчалаган өзүнүн эли тарабынан кордукту, запкылыкты жедиби? Демек башка жерге барганда башка элден андан дагы көбүрөөк эмне кылыш керек эле? Каршылык менен күтүлүп алына турган нерсе, бул күтүлгөн эле нерсе эле. Демек жанагылар ушул келишимди, ушул антташуунун олуттуулугун билиш керек эле. Жана ушул билүүсү үчүн бир канча сахаба, ушул жердеги ансари сахабалар туруп дагы кайра эскертип жатты. Эй деди, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Эртең сиздер пайгамбардай затты алып барып, уаданы мойнуңузга алып туруп, анан баргандан кийин өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн бул инсанды таштап туруп качып кетпеңиз деп кайра эмне кылат эле? Эскертип турат эле. Бир туугандар, акыйкатта булар эскертүүгө муктаж эле. Куттум сиз менен биз эскертүүгө муктаж сыяктуу. Бирок булар субханаллах, тарых бул нерсени тасыктады. Келечекте өзүңүздөр дагы күбө болосуздар, окуганда дагы. Бул сахабалар ушул антташуусунун аягына чыгышты. Антташуусуна кыянат кылбады. Берген уадасына кыянат кылбады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай уада берсе, ошол уадасынын үстүнөн чыкты. Балким берген уадасынан дагы сонун уада менен эмне кылды? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошол Мединеде эле эмес, бул жерде Мединеде эле коргоп бергенге уада кылган болсо, алар кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Мединенин сырткарысында дагы коргоп жүрүштү. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сакталып калуусу, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын нафси сакталып калуусу үчүн бул сахабалар өздөрүнүн нафсы менен курбанчылык кылышты. Өздөрүнүн жаны менен курбанчылык кылышты. Мына чыныгы сахабалар, бир туугандар, сахабалар көпчүлүк учурда эмне үчүн сахабалар, эмне үчүн аларды көп эскеребиз деп кээ бир адамдар ойлошу мүмкүн. Мына бир туугандар, сахабалар кылган эрдик, сахабалар кылган баатырлык, сахабалар кылган курбанчылыкты ислам үммөтүнө кыямат күнүнө чейин кылган эч бир инсан кыла албайт, бир туугандар. Сиз менен биз количество жагынан балким кээ бир нерсени көбүрөөк кылаттырбыз, бирок качество жагынан биз сахабалар кылган нерсени эч качан кыла албайбыз, бир туугандар. Караңыздар, сиз менен биз, бир туугандар, өзүбүздүн жаныбыздан дагы жогору Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйө алабызбы? Балким тилибиз менен айтып кое турбуз ооба деп, бирок амалга келгенде кыйын нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сүйгөн инсан, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуп, бардык нерседе Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылуу керек? Үлгү тутуп жашоо керек. Бирок тилекке каршы сиз менен биздин жашообузда бир тармагыбызда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү, башка бир тармагыбызда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үлгү болбой калып атат. Эмне себептен? Себеби сиз менен биздин нафсыбыз ал нерсеге жол бербей атат. Сахабалардандай болгон эмес. Сахабалар өздөрүнүн жаны менен, малы менен, убактысы менен эмне кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды динин нусрат кылуу үчүн, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динине жеңиш жетүүсү үчүн эмне курбанчылык кылуудан эмне кылган эмес. Алар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жардам берүүдө ошол эмне нафсыны сүйүүсү же малыны сүйүүсү тоскоолдук кылган эмес эч качан. Ошол жерде дагы сахабалардын бирөөсү туруп, "О коом, эмнеге баяат бергениңерди жакшылап билип алып, бардыгын жасай алууга көзүңөр жетсе гана кол бергиле" деп ошентип эскерүүлөр бир топ эмне болуп жатты дейт. Ошол жерде Ибн Исхак эскерет, Аббас ибн Убада ибн Назла деген мындай деп айтты дейт. "Бул адамга эмнеге ант берип жатканыңарды билесиңерби?" деди. "Ооба" деп жооп беришти. Ошондо Аббас айтты, караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын авасы айтты. "Сиздер" деди, "денеси ак жана кара болгон адамдар сизге каршы согушууга ант берип жатасыздар" деди. "Эртең алар сөзсүз сизге каршы согушат" деди. "Кылычын көтөрөт" деди. "Мурда суурулбаган, мурда кынынан чыкпаган кылычтар эми кынынан чыгат" деди. "Мурда болбогон душмандык эми болот" деди. "Мурда көрбөгөн кордукту эми көрөсүздөр" деди. "Сиздер ошол нерсеге даярсыздарбы? Сиздер ушул берип жаткан уадаңыз ура менен болуп калбасын. Бул уаданын, бул анттын олуттуулугун бир эмне кылыңыздар,
Есиңиздерге салып коюңуздар деп жанагы жерде эскерүүлөр болуп жатты. Адамдар ошондо малыбыздын зыянына карабай, кадырмандарыбыздын өлүмүнө карабай сизге ант беребиз деди. Биздин эгер жаныбыздагы адамдар, аттуу баштуу адамдар өлүп кетсе дагы биз сизди коргойбуз деп сизге ант беребиз деди. Жанагы жерде жанагы сахабалар уже бардык нерсеге даяр эле. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты. Эй Аллахтын элчиси деди. Макул, биз сиз үчүн ушул нерселерди беребиз деди. Караңыз, эгерде мындай үстүртөн карасаңыз, жөн жаткан элге бир адамды алып келип, ошол адам себептүү дүйнө жүзүнө душман кылып, мындайча айтканда проблеманын үстүнө проблема жаратуу кимге керек деген суроо пайда болот, туурабы? Мисал карасаңыз, сиз жашаган айылга бир адам келип калса, ошол себептүү бардык айылдагыларга залакасы тийип, проблеманын үстүнөн ан сайын проблема боло турган болсо, жанагы адамды коргоп калуудан кууп чыгууга кызыктар болуп каласыз. Бул эми жашоодо болуп жүргөн нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы караңыздар, моундай үстүртөн караганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Медине элине барат. Медине элине барып, өзү эмне туулуп өспөгөн жерине барат. Ошол жерге барган себептүү эми бардык адамдар эмне карама каршы чыгат. Алар ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбарлыгы үчүн бүт нерседен коргоп берет, душмандардан коргоп берет, башка нерселерден коргоп берет. Жана алар ошонун ордуна эмне болот бизге деп эмне сурашка акысы бар эле. Эй Аллахтын элчиси, ошонун эвазына, ошонун ордуна бизге эмне болот дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени убада кылды? Сиздерге бейиш болот деди. Ошондо сахабалардын бирөөсү турду да бериңиз колуңузду деди. Ошентип ошол жерде эмне баяат башталды. Караңыз, субханаллах, акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылган нерсе өтө улуг эле. Жана ошол сахабалар мойнуна алган милдеттенме ошол улуг бейишке жарашыктуу амал эле. Жөнөкөй амал эмес, бир туугандар. Караңыз, бир туугандар, шариятта канчалык сообу улуг болгон амал болсо, ошол амал нафска ушунчалык жагымсыз болот. Ал амал буйрулган амал болобу же ал амал тыйылган амал болобу? Эгерде ошол амалга чоң сооптор убада кылынган болсо, нафска ушунчалык кыйын болот ошол амалды аткаруу. Бир туугандар, бейиш бул арзан жер эмес. Бейиш бул бут тасып коюп, потолокко түпүрүп коюп, кирип кете турган жер эмес. Бейиш бул Аллах Таала муттакиндерге убада кылган, адам баласынын көзү көрбөгөн, кулагы укпаган ушундай сонун жер. Мындай сонун жер, бир туугандар, бул дүйнөдө ар түрдүү сыноолордон, ар түрдүү кыйынчылыктардан Аллахтын ыраазылыгыны эмне жогору коюп өткөн адамдарга гана даярдалган. Эми караңыздар, сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол бейишти убада кылдыбы? Кайсыл амал себептүү? Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп бергендиги себептүү. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды коргоп берүү бул жөнөкөй башка сахабаларды коргоп берүүдөн дагы чоң бир мас'улият эле, чоң бир жоопкерчилик эле. Ошол себептүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиздерге бейиш болот деди. Асад ибн Зурара радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан кармап, "О Ясрип эли" деди. "Шашпагыла" деди. "Токтоп тургула. Эми баяатты баштаганда, ошол ант берүүсүн баштаганда шашпай тургула" деди. "Бардыгыбыз бул кишини Аллахтын элчиси экенин билгендиктен улам анын алдында умтулуп келип, ушул жерде баяат бергени шашылып турабыз" деди. "Бүгүн" деди, "аны өзүбүз менен алып кетүү бул бардык арабтардан ажыралуу" дегени. Дагы бир ирет, эң акыркы ирет эскертип атат. "Эй" деди, "Эй арабтар, эй Хазрач, эй Аус, көзүңүздөрдү ачыңыздар" деди. "Бул инсанды өзүбүздүн жергебизге алып баруу бул бүт арабтардан мамилени үзүү" деди. Акыйкат ошондой эле. Себеби бүт арабтар ошол убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген дин менен согушкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген динди тутунбастан ширк динини тутунган арабтар эле. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын динини тутунбагандан кийин алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыгуу бул адаттагы көрүнүш эле, табигый көрүнүш эле, күтүлгөн эле нерсе эле. Жанагы жерде караңыз, Асад ибн Зурара ушунчалык зирек болгондуктан дагы бир рет ушул нерсени эскертип турат. "Араңардагы эң кыйын адамдардын өлтүрүшү дегени" деди. "Эң кыйын адамдар өлөт араңыздардан" деди. "Жакында согуштар болот" деди. "Сиз бүгүн көрбөгөн, тарых көрбөгөн согуштарды көрөсүз." Акыйкат, караңыз, акыйкат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баргандан кийин чоң кандай нечендеген согуштар болду. Тарых көрбөгөн араб үммөтү
кылымдарды карыткан араб үммөтү көрбөгөн согуштарды көрдү. Качан ислам өзүнчө коомчулук куруп, ислам өзүнчө түптөлүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мамлекет түптөп, ошол немне динини тарата баштаганда ушундай чоң согуштарды көрдү. Акыйкат. Карасаңыз, 100.000 империяга каршы 100.000 аскер менен барып согушуу, 150.000, 200.000 мусулман аскерине кошунду жийип барып Рим империясына каршы күрөшүү же болбосо Перс империясына каршы согушуу бул арабтардын түшүнө дагы кирген эмес. Бул окуя пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединеге көчүп баргандан кийин аз эле убакыттан кийин эмне ишке ашты. Ошол нерсени айтып атат. Сиздердин араңыздардан эң аттуу баштоолор өлтүрүлөт дегени. Силерге каршы кылычтар суурулат дегени. Эгер ушуга сабыр таакат кыла алсаңар гана анын колунан кармагыла деди. Колунан кармаардан мурда жоопкерчиликти сезгиле. Эгерде ошол жоопкерчиликке даяр болсоңуздар, анан эмне кылыңыздар деди. Колунан кармап туруп ант бериңиздер деди. Ошентип эмне кылды? Ант башталды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан биринчи Жабир, андан кийин Асад ибн Зурара, ошолор бардык барып эмне колдоруна кол берип анттарны эмне кыла баштады? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бере баштады. Шариятыбызда ант берүү бул кол берүү, мондой болуп эле кол берип, кадимки биз көрүшкөн сыяктуу кол берүү менен эле гана болот. Түшүнүктүбү? Ошол менен ишке ашат ант берүү. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол антташуу бүткөндөн кийин бардык адамдардан эмнесин баяатын алып бүткөндөн кийин 12 жетекчи шайлады дагы. 12 жетекчинин 9-уну Хазраштан кылды, 3-өсүнү Аустан кылды. Жана ошол 12 жетекчини ошол 73 адамга, жалпысынан 75 адамга жоопкерчиликтүү кылып шайлады. Көрдүңүздөрбү? Ар бирине мындайча айтканда бирден команда шайлап берди. Сен ушул адамдарга сен жоопкерчиликтүү, мынал паланчы пустанчы адамдарга сен жоопкерчиликтүүсүн, мынал адамга мынал паланчы пустанчы жоопкерчиликтүү деп эмне кылды? Ошентип 12 аттуу баштуу адамды ошол эмне адамдарга жетекчи кылып шайлады. Андан кийин ошол жыйын бүтөрдөн аз калганда каттуу кыйкырык угулат. Ал кыйкырык о калайык, силерге Музаммам жана аны менен бирге жүргөн сабейлерди көргөзөйүнбү деген каттуу, алар силерге каршы согуш ачуу үчүн чогулуп жатышат деген каттуу кыйкырык укту. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне? Бул Акабадагы азап деген жин деди. Жанагы жерде жиндер дагы ошол эмнени байкабай калышкан. Ошол антташууну байкабай калган. Ошентип эң аягында билип калып каттуу кыйкырып жиберет. Анан эмне? Бирок уже мусулмандар бардык иштерини бүтүрүп алган эле. Андан кийин эмне кылды? Ансарлар ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уруксат сурады. Кааласаңыз ушулар менен согушабыз азыр Курайш менен деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жок деди. Биз буга буйрулган эмеспиз деди. Караңыз бир туугандар, бир нерсени билсек болот, ушул жерден чоң пайда алсак болот. Ислам үммөтүндө келечекте дагы келебиз иншалла, жихад согушуунун өзүнүн этаптары бар. Согушуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенде эле уруксат берилген амал эмес. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында эч кандай күч жок учурунда Аллах субханаху ва таала согушууну мусулман үммөтүнө арам кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аммар ибн Ясирдин энеси Сумайя, атасы Ясир өлтүрүлүп жатканда алдынан өтөт эле. Бирок эмне дейт эле? Соброн я аля Ясир. Эй Ясир үй бүлөсү, сабыр кылыңыздар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда андан башка эч нерсе жок эле. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке доорунда дээрлик 13 жыл дават кылды. 13 жылда Аллах субханаху ва таала согушууну эмне кылды? Буйруган жок. Согушуу мусулмандарга арам болду. Демек жанагы жерде шижаат деп коет. Ушунчалык жанагы эмоциональный, жанагы жерде имандары толук болуп турган учурда жанагы ансарилер айтты: "Эй Аллахтын элчиси, азыр ушу мушриктер менен согуш десең согушабыз" деди. Сага зыян берип жаткан, мусулмандарга зыян берип жаткан мушриктер менен согуш десең согушабыз деди. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир нерсени жете өлчөп бир кескен инсан болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даанышман болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын даанышмандуулугу ушунчалык күчтүү болгон, ар бир нерсени, ар бир сөздү жана ар бир кыймылды өзүнүн ордуна кылган. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам давай жанагы мынаны өлтүргүлө десе, ошол жерде
күчтүүлөр чыгып өлтүрүшөт эле. Бирок анын артынан пайгамбар саллаллаху билет эле ислам үммөтү эмне болуп калышы мүмкүн, сынып калышы мүмкүндүгүн. Же болбосо ислам үммөтүнө зыян жетип калышы мүмкүн. Же болбосо дават токтоп калышын билет эле. Же болбосо пайгамбар саллаллаху анын артында келе жаткан зыянды көрүп турат эле. Ошол себептен эмне деди пайгамбар саллаллаху биз бул нерсеге буйрулган эмеспиз деди. Аллах таалам буйруй элек, жок, жөн эле эмне буйруган ишти кылып туруңуздар дегендей кылып пайгамбар саллаллаху эмне кылды? Жанагыларды токтотуп койду. Демек бир туугандар, ислам үммөтү пайгамбар саллаллаху үлгү тутуп жашагандан кийин бардык нерседе үлгү тутуш керек. Кээ бир адамдар эмне ура менен бир зыян иш кылып коет. Бул бүгүнкү күнгө чейин болуп жүргөн нерсе, анын артынан өзүнө ошонун залакасы өзүнө тийсе макул, эч нерсе эмес эле. Жок дегенде үй бүлөсүнө тийсе дагы эч нерсе дебейт элек. Бирок ислам үммөтүнө тийгендиктен жанагынын кылган бир эмне кичинекей бир жакшылык деп ойлогон анын акылында жакшылык деп ойлогон нерсеси артынан алып келген зыяны анын жакшылыгын дээрлик жокко чыгарып салды. Ошондуктан бир туугандар, жакшылык бул туруш турпатында жакшылык болушу мүмкүн, бирок анын артында алып келген чоң зыян болгон үчүн ал жакшылык деп эмне баа берилбейт. Түшүнүктүбү? Ошондуктан шариятыбызда кичинекей жакшылык анын артынан чоң зыян турса, ал жакшылык эмне кылынат? Ал жакшылык ташталып турулат. Ошол зыян жетип келбеш үчүн эми бир кичинекей зыян турса, анын артынан чоң бир жакшылык турса, ошол жакшылык жетип келүүсү үчүн ошол кичинекей зыянды алуу шариятыбыз тыйбайт бул учурда. Түшүнүктүбү? Бул нерсе менен эмнени айтып ооз келип турат? Бир туугандар, кээ бир учурда кээ бир нерселерге ушундай эмоциональный баа беребиз. Ал андай кылбай атат, ал мындай кылбай атат. Өзүбүз реалдуу жашоодон алыстап кетебиз. Бир туугандар, реалдуу жашообузду караңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи Мекке мушриктерине 13 жыл дават кылды го. 13 жыл дават кылып, 13 жыл дават кылып, сиз менен биз бир күн дават кылып талап кылбаган нерсени талап кылган жок. Сиз менен биз бир күн дагы талап кыла элекпиз, бир күн дагы дават кыла элекпиз, жана талап кылган нерсебиз ушунчалык улук. Мисалы, караңыз, кээ бир жерлерде кээ бир бирадарлар рафул ядайн кылып намаз окушат. Мисалы, Аллаху акбар деп эки колун көтөрүп, рафул ядайн деп коет, ошону эки колду көтөрүү дейт. Бул Бухариде келген сахих хадис, бул нерседе талаш жок, бир туугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөт экендигине да талаш жок. Бирок ушул амалды кылууңуз келечекте сиздин дават эшигиңизди жаап кое турган болсо, даватты жеткизүү өкүмү эмне? Дават кылуунун өкүмү эмне? Фарз да, туурабы? Айрыкча таухидти жеткизүү фардул айн го, туурабы? Таухид маселесini бүгүнкү күндө канчалаган адамдар билбей турат. Таухидти жеткизүү фарз. Ал эми эмне? Колду рафул ядайн кылып намаз окуу өкүмү эмне? Сүннөт. Кылсак ажыр алабыз, кылбасак эмне болобуз? Күнөөкөр болбойбуз. Эми караңыз, сиз бир сүннөттү тирилтем деп келечектеги фарз эшигиңизди жаап алсаңыз, өзүңүзгө өзүңүз баа бериңизчи. Сиз туура иш кылдыңызбы же туура эмес иш кылдыңызбы? Эми бүгүнкү күндө келип паланчы сен рафул ядайн кылып намаз окубай атасың деп, сен ушул себептүү бидатчысың деген адамдар, бирадарлар, биринчи пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын жакшылап окуп көрсүн. Адамдардын түшүнүгүн эске алуу бул шариятыбыздан. Адамдардын түшүнүгүн эске алуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү, бир туугандар. Кабанын фатхына келебиз иншаллах келечекте. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кабаны фатх кылганда Айша энебизге кайрылып, "Эй Айша" дейт. "Эгерде сенин кавмуң" дейт, "динге жаңы кирген болбогондо, мен мына Кабаны бузуп туруп, башынан Ибрахим алейхиссалам кургандай кылып курат элем" дейт. Себеби мушриктер, биз мурдагы сабактарда айтканбыз, эшигини, кире турган эшигини көтөрүп койгон. Ошондой эле жанагы эмнесин калтырып койгон. Мындай такага окшогон жерин калтырып койгон. "Мен Ибрахим алейхиссалам кургандай кылып курат элем". Ал деген жерден эле кирип кетет Кабанын ичине, көтөрүлбөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды каалоосуну элдин түшүнүгү тосуп койду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалады, бирок элдин түшүнүгүн эске алып туруп, эмне кылып койду? Кылбай койду. Демек, элдин түшүнүгүн эске алып туруп кылбай коюш шариаттан экен. Экинчи мисал, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, келечекте ал жөнүндө дагы сөз кылабыз, мунафыктар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу зыян бергенде Умар радhiyallahu анху жана ошол сыяктуу батыр сахабалар айтат: "Аллахтын элчиси, мага уруксат бергин, башын чаап салайын" дейт. Ушул мунафыктын дейт.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Жоқ дейт. Арабтар Мухаммад өзінің алдындағы сахабалардың башын чабып жатат екен деп айтпаш үшін чаппагын дейт. Өлтіріліш керек еле ошол мунафыктар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга зыян берилген мунафыктар. Өлтіріліш керек еле. Biz misal bilbeybiz kimdi münafık ekendигин, жүрөгүнү ачып көрө албайбыз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тааланын тарабынан эмне келген, вахий келген, паланчы пустанчы мунафык экендигин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлтүрсө болот эле. Бирок эмне элдин түшүнүгүнө эске алды. Мухаммад алдындагы сахабаларды өлтүрүп атат дегенден кийин эмне пайда болот? Адамдар динден алыстай баштайбы? Өзүнүн Мухаммаддын динине кирген болсо, өлтүрүп аткан болсо, анда кирип не пайда дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошону эске алып туруп эмне деди? Мухаммад өзүнүн астындагы сахабаларын, жолдошторун өлтүрүп атат деп айтпас үчүн өлтүрбөгүн деп тыйып койгон. Элдин түшүнүгүн эске алуу бир туугандар, бул шариятыбызда бар нерсе. Түшүнүктүүбү? Ошондон айтайын деген нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээ бир жерде ушундай сахабаларды ушундай шижааттуулуктан токтотуп турган. Тезгенинен тартып турган, токтоп тур, убакыт келет. Бардык нерсенин убактысы келет деген сыяктуу. Андан кийин Курайш ажы башчыларга нааразычылык билдирип, жанагы ажыга келген Мединеден, Ясреб шаарынан келген адамдарга келип, эмне нааразычылыгын билдирди. Сиздер түндөсү барып, бизде ушинтип динибизди бөлүп, ата менен баланы, эне менен кызды бөлүп жүргөн адамды алып кетебиз деп убада берип, ушундай башпаанек беребиз деп, ага эмне көптөгөн убадаларды берипсиздер. Өз коргообузга алабыз деп убадаларды берипсиздер. Алып кетет имишсиздер деп келгенде жанагы жерде Абдуллах ибн Убай ибн Салул айтат, андай болгон жок дейт. Себеби ал акыйкатта катышкан эмес ал жерге. Ал жерге жалаң гана эмне имандуулар, ислам динин кабыл алгандар катышкан. Ошол эле учурда Ясриптен ислам динини кабыл албагандар дагы ажылыкка келген эле. Алар билбей калган ал жолугушууну. Ошентип жанагылар ишендирет, Курайшты биз андай эч кандай келишим болгон жок деп. Ал эми түнү ошол келишимге катышкан, анташууга катышкан мусулмандар эмне кылат? Эч жок дагы дебейт, ооба дагы дебейт, унчукпастан эмне туруп берет. Жанагы Курайш эч кандай сырды ашкере болбогондон кийин, эч кандай сыр ашкере болбогондон кийин Курайш бул болуптур деп кетет. Бирок Курайш жакшылап иликтеп туруп, андан кийин эмне кылат? Жанагы мусулмандар менен ошол ансарилердин, Хазрач жана Аустан болгон мусулмандардын ортосунда келишим болуп, мусулмандар аларды алып кетүүгө сөз бергендиги жөнүндө эмне кылат? Келишим болгондугун аныкташат. Ошентип аныктагандан кийин жанагы жерде эмне уже алар билген учурда ошол Ясриптен келген ажылар бардыгы кетип калган болот. Бир гана Саад ибн Убада менен Мунзир ибн Амр калат. Экөөнүн артынан кууп барып, Мунзир ибн Амр качып кетет, Саад ибн Убаданы кармап алат. Кармап алып келип Меккеге кыйнай баштаганда Мути ибн Ади деген айтат, эй дейт, силер кимди ушундай кыйнап жатканын, кимди туткунга алганыңарды билесиңерби дейт. Эртең биз булардын эмне алдынан кербе менен өтөбүз го дейт. Себеби ошол Мутайм ибн Адиди бир канча жолу Саад ибн Убада өз коргоосуна алып, ошол өзүнүн шаарынан аман эсен өткүзүп берген адам болгон. Ошентип жанагы жерде эмне болот? Куткарылып, үйүнө аман эсен кетет, мушриктердин колуна эч ким түшпөйт. Андан кийин караңыздар, бул байат, бул ошол келишим, анташуу дейбизби? Ошол анташуунун сырларына кыскача токтоло турган болсок, бул келишим дааваттын нугун өзгөртүп жиберген. Карасаңыздар, мусулмандарды кордуктан иззаттуулук алып чыгып кеткен. Мусулмандар Мекке шаарында Меккенин мушриктерине кор болуп турган учурда ушундай ант берип туруп, аларды эмне кылды? Иззаттуу мусулман шаарына эмне кылып кетишти? Алып чыгып кетишти. Бул байат бир нече имандуулардын арасындагы өз ара сүйүү, ишеним, достук, жардамдашуу рухунда өттү. Себеби караңыз, ал жерде сахабалар пайгамбар, ошол ансарилер пайгамбар салламды дээрлик тааныбайт эле эч кимесе. Туугандык мамилеси дагы жок эле. Бирок дин деген алардагы эмне ушундай Аллах таалам берген немат болгондуктан пайгамбар салламды ушунчалык сүйүп, бир эле пайгамбар саллам эмес, ошол жерде катышкан бардык адамдар бири-бирине сүйүп, ушундай чоң бир эмне күчтүү сезимдин астында өттү.
Мадинадагы момундар кайгырып, кимге кайгырды? Өздөрүнүн диндеш бирадарларына Меккеде мазлум болуп турган, ушул капырлардын, мушриктердин колунда зулум чегип аткан адамдарга кайрылып, өздөрүнүн жакшы жашоосу менен бөлүшүүнү каалады. Караңыздар, өздөрү жеп жаткан наныны жарым бөлүп берүүгө ыраазы болду. Өздөрү жашап аткан үйдүн жарымына ошолорду киргизүүгө ыраазы болду. Себеби алар эмне болду эле? Чындап ушунча жылдан бери мазлум болгон эл эле. Мазлум мусулман ла илаха иллаллах деген келмеси үчүн эмне болду? Зулум чегишти эле. Эми ошолорду зулум чегип, мындан нары дагы ушинтип жүрүп, ошол жерде калып кетпөсүн каалабаган эмне ансарийлер өздөрүнүн жерине эмне кылышты? Ант берип туруп жанагыларды алып кетишти. Аларды Аллах үчүн бир эмне кылды эле? Аллах үчүн сүйдү. Жанагы жерде Курайш эли менен ошол Аус жана Хазрачтын эч кандай туугандык мамилеси жок эле. Ошол жерде исламды кабыл алган мусулмандар менен ошол ансарилердин эч кандай туугандык мамилеси жок эле. Бирок аларды бириктирип, ошондой эмне сүйүү сезимин ортодо ушундай мухаббатты пайда кылган нерсе бул дин эле. Көрдүңүздөрбү? Дин аларды бир туугандардан дагы жакын кылды. Жана өздөрүндөгү бар нерсе менен бөлүшүү үчүн эмне башка шаардан башка мусулмандарды келип өзүнүн шаарына отурукташып калып кетүүсүн каалады. Эми бир туугандар, реалдуулукта өзүңүз караңыз, өзүңүз деле калаңыз, алыска барбаңыз. Сиздин жаныңызга бирөө келип отурукташып алса, жүрөгүңүз кысыла баштайт. Жүрөгүңүз кысыла баштайт, бул акыйкат нерсе. Эми элестетиңиз, башка улуттардын массовый келип отурукташуусу сиз жашап аткан айылга эмне кылат сизди? Сизди көтөрөт, жөн эле ички туйгуңузду көтөрүп, жанагы жерде отурарга жер таппай, жанагы жерде эмне кыласыз? Көтөрүлүп чыгасыз, жанагыны батырбаганга аракет кыласыз. Буларда анын тетириси болду. Көрдүңүздөрбү? Эч кандай туугандык сезими, туугандык байланышы болбогон адамдарды эмне кылды? Өзүнүн жерине алып келип, ошол жерде өздөрүнүн жумушуну карасаңыз, биз акылга сала турган болсок, башка элдер келип олтурукташып алса биздин алдыбызга, биздин жумушубузду алып коет, иштерибизди алып коет, туурабы? Я? Ошондой акылга салып, ошондой өкүм беришибиз мүмкүн да. Алар дагы ошондой деп айтса болот эле, жумушубузду алып коет. Өзү зорго мединели содагерчилик анча-мынча, анан анча-мынча ошол дыйканчылык менен эле күн көрөт. Аны дагы келип алып кое турган болсо, анда биздин ишибиз бүтүп калат деп жанагыларды киргизбей койсо болобу эле? Жок, бул андай кылган жок. Алар эмне ыйманий сезим менен бардык нерсеге ыраазы болушту. Ошентип хижрат башталды. Хижрат деген эмне? Хижрат деген бир шаардан башка бир шаарга динини сактоо үчүн көчүү деген. Куфур шаарынан ислам шаарына, же болбосо өзүнүн дининин ошондой дебиттерин ачык кыла ала турган жерге динини сактап калуу үчүн көчүү, бул ушул хижрат деп айтылат. Хижрат бир туугандар, мусулман адам өзүнүн жаны менен динин аман сактап калуунун кунуна бардык жыргалчылыктарыны эмне кылат? Курбан кылат. Бирадарлар, ушундай жылуу үйүнү ким таштап белгисиз жака кетип калгысы келет? Дини үчүн, акча үчүн кетет. Акча үчүн талашпайбыз. Бирок дини үчүн ким ушундай жылуу үйү бар болсо, жылуу төшөгү бар болсо, эшигинин алдысында жакшынакай короосу болсо, машинасы болсо, дагы ошого окшогон кээ бир Аллах Таалам берген мүмкүнчүлүктөр болсо, ошол мүмкүнчүлүгүн таштап кетип калууну эмне кылат? Жакшы көрөт. Мынау сахабаларда Меккедеги ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деген сахабаларда ушул нерсе болгон бир туугандар. Алар жокчулуктун айынан Мединеге көчкөн эмес. Ушул нерсени жакшылап билиңиздер. Алар ушундай соода Мединеде өтө жакшы болуп атат экен, бир барып иштеп келейин деп көчкөн эмес. Алар бир эле нерсеси үчүн көчкөн. Динин сактап калуу үчүн көчкөн. Өзүңүздү бир ойлоп көрүңүз, бир туугандар, Алхамдулилlah, азыр Аллах Таалам жеңил кылып атат, жеңил жерде жашап атабыз. Динибиз кенен тутулган жерде Аллах ушундай сиз менен бизге жеңил жашоону берген. Мисалы, Советтер Союзу убагында ата бабаларыбыз кандай кыйынчылыкты басып өткөн, канчалык кыйынчылыктарды басып өткөн.
Ошол убакта кээ бир адамдар акыйкат ушундай катуу динсиздик режимине чыдай албастан хижрат кылып кетип калган адамдар болгон. Караңыздар, ошол адамдар ушундай Мекке эли өзү хижрат кылыш үчүн курбанчылык кылгандай өздөрү алар дагы курбанчылык кылышкан. Кыйын нерсе, нафска өтө оор отурат. Бирок дин деген эмне сезим Аллах Таалам бир инсандын жүрөгүнө сала турган болсо, бул дүйнөнүн жыргалчылыктары жана бул дүйнөдөгү бар анча-мынча нерселер көзүнө чымындын канатындай дагы көрүнбөй калат экен. Себеби алардын негизги максаты динини сактап калбаса, бул жашоодогу бактылуулук кетишин билгенден кийин, бул жашоодогу бактылуулук мына көзгө көрүнгөн материалдык нерседе эмес. Бул дүйнөнүн бактылуулугу Аллах Таалам жүрөккө берген дин нематында экендигин жакшы билгенден, ошол дининин камын көбүрөөк ойлоп туруп, материалдык нерсесин курбанчылык кылып, динини эмне сактап калыш үчүн көчүп чыгып кетишкен. Мынау Меккенин эмне мусулмандары куттун ушундай абалда болгон. Бүгүнкү күндө сиз менен биз балким элестете албашыбыз мүмкүн. Сиз менен биз динибиз үчүн келечегибиз анык эмес болгон жака кетип калышыбыз өтө кыйын, элестете албайбыз. Бирок элестете алабыз, акча үчүн кетип аткандарыбызды элестетсеңиз, бүгүнкү күндө акча үчүн кандай хижрат кылып аткан болсо, сахабалар Меккеден куттум ошондой хижрат кылышкан дини үчүн. Акча үчүн бир туугандар, адамдар каяка гана барбады. Бир туугандар, эгерде ушул Марста соода сатык болуп, адамдар грузовой минип акча иштеп аткан болсо, ушу Марска дагы чыгып келишет эле, сөзсүз чыгып келишет эле. Бирок ал жерде жашоо жок экен, пока чыга албай жүрүшөт. Марстан башка жерде бардыгын кыдырып бүтүштү. Ишенесиздерби? Мен алыска барбайын, кыргыз, өзбек, Орто Азиянын эли каерге барсаңыз табасыз. Ишенесизби? Түндүк Муз океанына барып туруп, кыргызча сүйлөп, же өзбекче сүйлөсөңүз бирөөнү таап чыгасыз. Сөзсүз бирөөнү таап чыгасыз. Мен буга анык ишенемин. Сөзсүз бирөө болот ошол жана корабльде иштеген адамдардын. Антарктидада дагы табасыз. Эми Антарктида мен Түндүк Муз океанында тапкан, Арктикада тапкандан кийин башка жерде сөзсүз табасыз. Мусулмандар акча үчүн нени гана кылбай атат, каяка гана хижрат кылбай атат. Туурабы? Куттум ушул нерсени сахабаларга да акча үчүн эмес, дин үчүн болгон. Алмаштырып коюңуз. Бүгүнкү күндө мусулмандар дүйнө үчүн хижрат кылып аткандай, сахабаларда ушул нерсе дин үчүн болгон. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар? Келиңиздер, бир-эки сахабанын өмүрүнө токтолобуз. Хижрат үчүн эмнелер менен курбанчылык кылган? Абу Салама деген сахаба. Абу Салама аялы Умму Салама. Абу Салама бул ушул Ибн Исхактын айтымында, бул пайгамбар саллаллаху сахабалары хижрат кылардан мурда, бир жыл мурда эле, тактап айтканда, пайгамбарлыктын 12-жылы хижрат кылып кетип калган дейт Мединеге. Кандай кылып хижрат кылган десе, жанагы Аллахтын динини сактап калайын деп көчөйүн деп турган учурда аялынын туугандары келип туруп, сен бизди, кызыбызды келечеги туңгуюк болгон жака алып кетип атасың. Ал жака алып барып, балким эмне кылып жиберишиңди биз билбейбиз. Ошондуктан сага кызыңды бербейбиз деп кызын алып коюшат. Абу Салама өзү кетет. Абу Саламанын балдары болот. Кызы менен алып коет, тага журтту. Жанагы жерде Абу Саламанын ата энеси келет дагы, сен биздин балабыздын баласыны эмне үчүн балабыздан айырып алдың деп туруп, анын баласыны алып коет. Ошентип, энеси бир тарапта, атасы бир тарапта, баласы бир тарапта. Хижра үчүн. Көрдүңүздөрбү? Хижра үчүн ушундай эмне оор күндөрдү көргөн. Бул болсо эмне зарыл ошо Абу Саламага? Баласы менен жакшынакай болуп, ысык төшөктө жатса болобу эле? Болот эле го, туурабы? Баласын ойнотуп, ушундай ымыркай убагында, ширин убагында, көпөлөктөй болуп турган учурда ойнотуп, сонун болуп жатса болот эле. Эмне зарыл деген суроо пайда болот. Бирок дини ан үчүн баласынан дагы зарыл эди. Динини сактоо үчүн эмне кылды? Баласын менен, аял менен дагы курбанчылык кылды. Ошентип, Умму Салама күндө чыгып, ыйлап, анан жанагы ата энесинин боору уруп, барган, ошо күйөөңө барып, ошол менен жашагын деп, анан сүйүнгөн бойдон эмне кылат? Күйөөсүнө барып, ошол эмне Медине шаарына барып, күйөөсүнө кошулат. Сухайб ибн Синан ар-Румиди караңыздар. Сухайб бул ошол Рум тараптан кул болуп келип калган эмне инсан Меккеге.
кул болуп жүрүп, андан кийин бул исламды кабыл алгандан кийин буну сатып алып, мусулмандар сатып алып туруп азат кылып жиберет. Анан көп байлык жоголтат. Көп байлык жоголтуп, анан жана хижрат кыла турган учурда хижрат кылып атканын Мекке мушриктери билип калат дагы. Мекке мушриктери жанагынын астына келип туруп, ушундай деп айтат: "Эй, Сухайб" дейт, "Сен жылаңач келдиң эле. Жылаңач келдиң эле, эми ушул жерде ушундай байлыктарды чогултуп, жакшынакай немени ээлик кылгандан кийин, жакшынакай мал мүлккө ээлик кылгандан кийин, эми ушуну алып кетем деп ойлойсуңбу" дейт. Сухайб айтат: "Эгерде мен ушулардын бардыгын сиздерге калтырсам, ыраазы болосуздарбы, мени коюп жибересиздерби" дейт. Жанагы дүйнөнү бардык нерседен жогору койгон адам эмне дүйнө үчүн бүт нерсесин сатып жиберген белгилүү. Жанагы жерде макул дейт. Сухайб ар-Руми алгыла дейт ошол байлыкты. Өзү эмне кылат? Жалгыз хижрат кылат. Жалгыз кетип калат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рабиха Сухайб деп айткан. Сухайб кандай сонун сода кылды деп айткан. Акыйкат бир туугандар байлыгын курбанчылык кылып койгон. Караңыздар, хижрат үчүн, ошол динини сактап калуу үчүн, Мекке шаарынан Мединеге көчүү үчүн байлыгын Мекке мушриктеринин бардыгына, бардык байлыгын Мекке мушриктерине берип койгон. Көрдүңүздөрбү бир туугандар кандай гана кыйынчылыктар болгонун. Ушул сыяктуу дагы бир канча окуялар болгон. Андан кийин ушинтип Меккеде адамдар чыгып олтуруп, дээрлик Меккеде жанагы экинчи Акаба баятынан 2 айдан бир аз ашыгыраак убакыт өткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Бакр, Али дагы кээ бир гана мусулмандар калат, алсыз мусулмандар калат. Калган бардыгы чыгып кеткен болот. Бул нерсени ушундай көрүп турган Мекке мушриктери өтө кооптуулугун байкайт. Эгерде эртең Мухаммад чыгып кете турган болсо, ал бизге чоң бир зыян алып келет дейт. Бул нерсенин алдын албай турган болсо, эртең Мухаммад дагы чыгып кетет. Бул келечекте биздин өзүбүздүн башыбызга бүткөн бир көйгөй гана болот, андан башка эч нерсе эмес дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анхуга келгенде, күндөрдүн биринде Абу Бакр радиаллаху анху хижратка даярданып турган учур болот. Ошондо Абу Бакрга айтат: "Туруп тур" дейт. "Балким Аллах таалам мени сен менен көчүүгө уруксат берер" дейт. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Абу Бакр менен көчүүсү дагы бул Абу Бакрдын фазилети өтө жогору экендигинин далили бир туугандар. Ошентип Абу Бакр аябай сүйнөт дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен көчөм экен деп, анын 2 алып даярдай баштайт. Ошентип караңыздар, Курайш бул нерсенин кооптуулугун билгенден кийин жанагы жерде эмне кылат? Кооптоно баштайт, ойлоно баштайт, эмне кылсак болот деп. Эмне кылсак болот деп ойлонуп, анан ошол жерде жыйын өткөзүүнү чечет. Эмне себептен Курайш эли кооптонот? Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп бараткан шаар бул Ясрип шаары. Көчөм деп даярданып турган шаар Ясрип шаары. Ясрип бул Медине шаары. Медине шаары бул Йемен менен Шам ортосундагы кербенди ортосунда жайгашкан шаар. Шам менен кербен, Шам менен Йемен бул жибек жолунун бир бөлүгү болгон. Улуу жибек жолу болгон го илгери. Эми ал убакта транспорт болгон эмес, кеме болгон эмес, авиалиния болгон эмес. Ал убакыттын эң чоң эмнеси транспорту төө болгон, жибек жолу болгон. Ошол Шам менен Йеменди бириктирип турган жол эмне менен өткөн? Медине аркылуу өткөн. Же болбосо Мединенин территориясы аркылуу өткөн. Ал эми Мекке мушриктеринин эң чоң кирешелеринин бирөөсү ошол кербен аркылуу келген. Мекке эли өзү негизинен дыйканчылык кылбайт, чарбачылык кылбайт. Сода гана аларга киреше алып келет. Биринчи киреше булагы сода болгон, экинчи киреше булагы эмне болгон? Ким айтат? Ажылык болгон. Ушул эки киреше булагы аларды эмне кылып турган? Ушундай башка арабтардын үстүнөн үстөмдүү болуп жашоосуна эмне өбөлгө түзүп берген. Жанагы жерде карасаңыз, алардын экономик жагынан кысым пайда боло баштады. Алардай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде Мединеге барып отурукташа турган болсо, ал жерде ислам мамлекетин түптөйт. Ислам мамлекетин түптөгөндөн кийин ал ислам мамлекети Мекке мушриктерине каршы согушат. Ал күтүлгөн эле нерсе. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык кыйнагандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең күчкө ээ болуп армия түзгөндөн кийин жөн эле коюп коебу? Жок,
дават кылат, элге жерге динди жеткизет. Демек жанагы жол эмне боло баштайт? Кооптуу боло баштайт. Ким үчүн? Мекке мушриктери үчүн. Мекке мушриктери эртең кербенини алып өтө албай калат такыр. Йемен менен эмнени байланыштыра албай калат, Шамды байланыштыра албай калат. Ушул жааттан дагы коркунучтуу эле. Андан дагы чоңураак коркунучтуусу булардын ата-бабалары сыйынып келген ширк динини эмне кылат эле? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям талкалайт эле. Бул ушунчалык сөзү кооз, адеп ахлагы эң сонун болгон инсан ал жака барганда кенен кесир дават кыла турган болсо, бүт арабтарды өзүнө тартып алуусу мүмкүн. Жана ошол Мекке мушриктери сыйынып келген, жана башка мушрик арабтар сыйынып келген кудайчалардын бардыгын жокко чыгарып, бардыгыны жалгыз Кудайга сыйынып кое турган эмне эл кылып коюшу күтүлгөн нерсе эле. Ошол себептүү алар эмне кылды? Кооптуна баштады. Ошентип пайгамбарчылыктын 14-жылы Сафар айында 26-сында, биздин жыл менен эсептегенде 622-жылы 12-сентябрь айында бейшемби күнү Дарун Надва деген жерде чоң жыйын өткөзөт. Чоң жыйында жалаң аттуу баштуу адамдар чогулат. Жалаң аттуу баштуу мен деген бийлер чогулат, Мекке мушриктери чогулат. Эң чоң Мекке мушриктери чогулат. Алардын бардыгын чогулуудан негизги бир максаты ушул келе жаткан кооптуу көрүнүштүн алдын кантип алабыз. Жанагы жерде Дарун Надвага кирип баратканда бир окуя болот. Ал окуя кандай десе, ошол жерге бир аксакал келет. Аксакал карыя чал келбетинде келет. Бул ким болуп кетти деп сураганда, жанагы аксакал айтат: "Сиздердин убадалашканыңыздарды угуп дейт, сөзүңөргө байкоо салганы келдим. Өзүм наждан боломун" деди. "Балки менин да пикирим жарап калат деп келдим" деп кирип кетет. Ал жанагы шайтан болот, адам келбетинде келген шайтан болот. Жанагы жерде кирет, сөз башталат, сөз бардыгы сөздүн төгүнү эмне жөнүндө болуп атканын бардыгы билет. Ушул Мухаммадты Меккеден чыгарбай туруп бир нерсе кылайлы, бир келишимге келейли дейт. Бирок эмне кылуу жөнүндө эч кимде бир эмне чечкиндүү бир пикир жок эле. Эч кимде чечкиндүү пикир жок эле. Бардыгы жанагы жерде эмне гам кыла баштайт. Эмне кылсак, кандай кылсак ушул Мухаммадты эмнесини даватын токтотобуз деп. Абул Асвад айтат: "Буну журтубуздан кууп чыгайлы" дейт. Журтубуздан кууп, анан эмне жанагы жерде караңыздар, Абул Асвад ушундай деп айтат: "Аны журттан кууп чыгайлы" дейт. Кайгы жака барса өзү билсин дейт. Анан биз өзүбүздүн ишибизди кылып жүрөрбүз. Караңыздар, бир жактан караганда жакшы эле пикир. Биздин ишибизди ошо проблема жаратып аткан ушул инсан Мухаммад болсо, ал Мухаммадтан арылайлы, аны чыгарып жиберели, болду, өзүбүздүн ишибизди кылып жүрөрбүз деп. Бирок жанагы алардын арасындагы зирек, жетелчү бир кескени бар да. "Эй" дейт, "токто. Бул инсанды чыгарып жиберсек, бул Меккенин ичинде биздин каршылыгыбызга карабай ушунчалык кооз сөздөрү менен адамдарды тартып алса, эртең сыртка чыкканда канчалаган адамдарды тартып алат. Анан алар эмне кылат? Алар бизге келип, бизге үстүбүздөн үстөмдүүлүк кылат" дейт. "Кой бул пикириңди, токтоткун" дейт. Анан ошол жерде Абул Бухатари деген чыгат. Буну дейт, бул инсанды темир зынданга салып, ошол жерде чиритип жок кылайлы дейт. Ошол жерде дагы каршылыктар пайда болот, айтат: "Билесиңби" дейт, "Сен бул инсанды зынданга таштай турган болсоң, бул үчүн бунун жанындагы жолдоштору эмнеге даяр экендигин" дейт. Бунун жолдоштору дейт, өзүнүн баласы үчүн, өзүнүн аялы үчүн даяр болбогон нерсеге Мухаммад үчүн даяр болуп берет дейт. Эгерде бул зынданга таштала турган болсо, көргүлүктү ошондо көрөсүңөр дейт. Ошондо жанагылар келгенде, эгерде согуша турган болсо, ошондо көрөсүңөр дейт. Анан жанагы жерде Абу Жахил, карасаңыз, Фираун хадил умма деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бул умметтин Фирауну деген бир пикир айтат. Менде бир пикир пайда болду дейт. Бул пикир мага пайда болду, балким бардыгыңызга жагат деген үмүттөмүн дейт. Ал кандай пикир десе, келгиле дейт, бул инсанды, Мухаммадты өлтүрөйлү дейт. Өлтүргөнүбүз жөнөкөй өлүмдөн айырмаланып турсун. Ар бирибиз 14 мол жерде аттуу баштуу адам болот, ар бир уурунун башчылары келет. 14 уурудан күчтүү жигиттерибизди чыгарайлы дейт. Ошол жигиттер барып, ошол уктаган жерине барып турганда, кылычты бир убакта сайсын дейт.
бир убакта сайганда бардыгы бир өлтүргөн болот. Бану Хашим 14 урууга каршы чыга албайт дейт. Анан кунун сурап, бизден кунун талап кылат дейт. А кунун биз берип коебуз дейт. Ошо менен кутулуп кетебиз дейт. Жанагы жерде ошолордун арасындагы пикирлердин эми капырлардын көз карашында идеальный пикир айткан ушул болот да. Эң пайгамбар саллаллаху алейхи үчүн кооптуу, алар үчүн эң идеальный пикир ушул айткан болот. Себеби караңыздар, акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи эгерде Хашим уурусу коргоого алган, эгерде бир уур өлтүрө турган болсо, бир уурдун өкүлү адам өлтүрүп кое турган болсо, Хашим уурусу алар менен согушууга даяр эле. Себеби Хашим уурусу жөнөкөй уур эмес, күчтүү, кубаттуу уур эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды өлтүрбөй жүргөндүгүнүн эң чоң себептеринин бирөөсү артында Хашим уурусу бар болгондугу. Эстейсиздерби? Абу Толиб Хашим уурусун чогултуп, алардан сөз алгандыгына. Хашим уурусу өлгөнгө чейин коргойбуз деп эмне убадасын берген. Ошол нерсе эле аларды тыйып турган нерсе ошол эле. Андан кийин бул нерсеге чечим табылдыбы? Демек, Хашим уурусу 14 адам барып өлтүрсө, кимисинен келип доолайт канды? Буга барса, ал өлтүрдү дейт, алга барса, тиги өлтүрдү дейт, ошентип кимисине барып доолайт. Анан келип ушундай доолай бере турган болсо, кунуну талап кылат. Анан эмне? Кунуну жүстө биз үчүн эмне болуп калыптыр, берип коебуз дейт. Жанагы жерде Начтан келген чал кандай сонун пикир болду дейт. Ушул пикир эң сонун пикир болду дейт. Ошентип жанагылар жанагы эмнени ошол келишилген планды ишке ашыруу үчүн эми даярдык көрө баштайт. Аллах субханаху ва таала насип кылса, иншаллах кийинки сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көчүүсү жөнүнөн сөз баштайбыз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.